Aksakallar bata berip tuğansın. Ardap kalıp körümüzde tuğansın. Aksakallar bata berip. Men ошо сиздердин балдардын кайрылууларын айтайын деп атам. Интернет сеттеринде эмне деген кайрылууларды ыйлап силерге кайрылып атат. Айланайын ата, апа, ушул арам акчаларды алба. Угуп атасыздар го. Болуп дагы эң көбү Каракулчадан ушу жердин балдар кыздар жүрүшөт. Ушулар сиздерге жетпей атат. Балдардын ыйын укпай атабыз. Бул туура эмес туугандар. Алар мекенден алыс жерде жүргөндө бул мамлекеттин канчалык ыйык экенин, канчалык керек экенин, мындай жер башка жерде жок экенин сезип, ушуну жоготуп коюудан коркуп, ыйлап кайрылып аткандары. Ушулардын сөзүн бир угуп койсок жакшы болмок. Булардын мен кече айттым го, мунуу боло турган шайлоо ошол Россияда чет жакта иштеп жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн балдар кыздардын каалоосу менен чечилет деп. Силер бурбасаңар бул мамлекетти биз бура албай калдык деп жардам сурап кайрылдым го. Ошон үчүн келиңиздер, ошо балдарыбызды угайлык, ошолорду угайлык. Мамлекет жөнүндө ойлонгондо, туугандар, айылдын деңгээлинен бийигирээк чыгыш керек. Райондун деңгээлинен де өдүрөөк көтөрүлүш керек. Мамлекет жөнүндө ойлонгондо, тууганым эле, бул кошунам эле, куда сөөгүм эле, жердешим эле деген маселелерден бийигирээк чыгыш керек. Кыргызда бир жакшынакай сөз бар. Туугандуу бийде иман жок, имандуу бийде тууган жок дейт. Мына ушул бир сөздү, бир макалды мына бир топ эл башкарган президенттерибиз билбей, азыр мына каякта жүрөт билип атасыздар. Өкүнүчтүүсү, бүгүн дагы ошондой эле жол менен өзгөрбөй эле кетип баратабыз. Бул жакшылык алып барбайт. Туугандар, Кудай буйруса эртең шайлоодо жыйынтыгын көрөбүз. Эл өзүнүн доошун берип, эл жеңишке жетишет. Адахан Күлсөнбаевич айтты го, эл өзүнүн тагдырын өзү чечсин деп. Эртеги шайлоодо биз утсак, силер утасыздар. Силер утулсаңыздар, бардыгыбыз чоң утулабыз. Биз мамлекеттин өзгөрө турган убактысына уткузабыз. Бирок Кудай кааласа, азыркы элдин башка жактагы кыймылы, элдин ойгонгону, элдер жанагынтип өздөрү иштеп ачып, өздөрү чуркап жүргөнү, бири-бирин үгүттөп, мынаяка баспасак болбойт экен дегени, бул чоң жеңишке алып баратат. Кудай буйруса силер да ошого кошулгула, жеткизип баргыла. Мээрди укканды силерди угуп калбай, 10 адамбы, 100 адамбы, 1000 адамбы мүмкүн болушунча тараткыла. Ошондо биз жеңишке силер менен бирге жетебиз. Чоң рахмат. Ал эмесе сөздү Адахан Күлсөнбаевичке берсем. Каракулча. Искак Мусаевич. Биздин партия менен бир топ партиялар чогуу баратат. Ошон үчүн сөздү Искак Мусаевич берсем. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракулча тургундары. Адамда 21-кылымда бир гана нерсе калды. Өзүнүн аң сезими жана доошум. Калган баары көз каранды болуп атат. Бардык мүлктү, мамлекеттик мүлктү мына Абдыкадыр ака сиз аксакалдар баш болуп курган нерсени менчикке өтүп кеткен. 30 жыл ичинде баары талкаланып жок болду. Бир гана нерсе калды, адамдын доошу калды. 5 жыл өткөндө сиздердин алдыңыздарда ушундай талапкерлер керек. Баары тең ар кандай сөздөрдү берет, убада берет, ар нерсе иштерди кылат. Бирок шайлоо бүткөндөн кийин эртеси күнү баары токтойт. Мен байкап атам, Каракулча айылы өзгөрүп кетти. Бир топ жакшылыктар бар. Бирок бул жакшылыктар жеке адамдын эмгектин жыйынтыгы. Өзүңөрдүн балдарыңар тапкан, терген акчанын айынан баары курулган. Өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө Кыргызстанга салым кошкону аз болуп атат. Эптеп топтогон 140 миллиардты таап туруп, ошону элге берип, эжекелерге мугалим берип, пенсия берип, ошо менен тиричилик болуп, өкмөт күн өткөрүп атат да. Бир мисалды айта кетем. 2000-жылы мен жаш талапкер болуп кадам жайда көрсөткөндө, Абтам Абсамат Масарович ошондо мындай сөз айтканда, шайлоо бүтмөйүнчө мен кадам жайга бир кадам кирбейм деген. Эмнеге анда болот? Сиз келип мага болельщик болбойсузбу? Мага үгүт иш киргизбейсиз десем, жок, сөз болот деген.
сөз болот, уят болот дейт. Кантип баласына же тууганына агитация кылам дейт. Жок, бул атаандаштык, бул демократиялык тизимде эле болбой шайлоо бүтмөйүнчө бир кадам жасаган жок. Ал нерсе унутулуп атат. Мына барыңыздар, аксакалдар билет. 1995-жылы ушул жерде автовокзалда капкараңгы болуп адамдын орун калбай калган болчу. Апсамат Масаличти сиздер көтөрүп, жеңишке жеткиргенсиздер. Акаев урдап кеткен ошондо. Ошол мезгилдеги жаш жигиттер азыр мына орто жаштар болуп, аксакалдын ордун ээлеп атат. Ал мезгилде отурган, ал учурда убакытта отурган аксакалдарыбыз наркы дүйнөгө кетишти. Ошондо Апсамат Масаличтин жанында ким турган, ким үгүттөп ал кишини сиздердин алдыңыздарга алып келген болчу? Мына Адахан Мадумаров. 30 жаштагы жигит болчу. Ошондон бери Адахан бир багытта кетип, бир пикирин айтып, бир саясатын жүргүзүп атат. Саясатта азыр айтып атат, партиядан партияга секирип, кийиндерди алмаштырып, мен кечээ социал-демократ болсом, бүгүн демократ болуп калам, бүрсү күн дагы балекет болуп калам деп партияны алмаштырып атат. Демек партиялардын идеологиясы жоктугун белгиси. Чоң каяктан болсо мен ошо жакын болушум керек деп. Да Каракулжа халкы бүгүнкү күндө СДПК болбой калды. Бүгүн мекеним Кыргызстан, Биримдик партияга өттү. Катары менен айрыкча кызматта тургандар. Адам барыбыз эң чоң бизде мында коркунуч болуп атат шайлоодочу. Биз жерде ширке берип дош берген барыбызда адатыбыз бар да. Биз саясий партия эмнеге чакырып атат, эмнени вада берип атат, кандай пикир деп кулак салбайбыз да. Ушул тизмеде мына канча биздин жердешибиз бар деп ошону карап атабыз. Кимдин кебетеси сулуураак, кимдин сөзү күчтүүрөөк, кимдин капчыгы калыңыраак, ошону карап атабыз. Мындай жол менен барсак, биз эч качан өнүккөн мамлекетке жетпейбиз. Мына мен 4,5 жыл азыркы парламенттин мүчөсү болуп иштедим. Бир топ аракеттерди жасадым. Бир топ сунуштарды бердим, бир топ мыйзамдардын долбоорун бердим. Колдошкон эмес. Шайлоо кодекс боюнча, президенттин статусу боюнча, жана башка өкмөткө көз карашы боюнча бир топ сунуштарды бердим, колдогон эмес. Эми шайлоо мезгилде ошол менин кесиптештерим алдыңыздарга келип, биз ушундай сунуш кылабыз деп атат. Мен сунуш кылганда эмне колдобойсуңар анда? Команда болгон эмес жогору жактан. Чоңдор уруксат берген эмес. Азыр чыгып алып, мурунку президенттерди жамандап атат. Бизди кыйнап аткан деп. Кимди кыйнап аткан? Төшөгөргө орден медаль тагып аткан го? Мактап жүргөн го силерди. Ата деп жүргөнсүңөр. Ошондуктан саясатта жөнөкөй элдин бир мүнөзү ушундай экен да, жумшак. Тез унутуп калабыз. Азыр ар бирөөңүздөрдүн чөнтөгүндө сотовый телефондо жогорку кеңеш жөнүндө кандай гана мыскыл тамаша жок. Сүйлөгөн сөзүнү, айткан, кылган иштери боюнча абдан сын пикир болуп атат. Мен 4 жолу депутат болдум. Биринчи жолу депутаттарга мындай мамилени биринчи жолу көргөм. Эмнеден ал болуп атат? Себеби өзүбүз партиялык тизме менен шайлаган топто билбей калат экенбиз. Ким келет? Мен Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчисимин. Мыйзам жол берет. Биз өзүбүздүн партиябыз ар кандай шартка байланыштуу шайлоого катыша албай калдык. Ошондуктан Адахан Мадумаров келиңиз эке, чогуу балалы. Экөөбүздүн максатыбыз бир, программабыз окшош. 90% бирдик болуп атат. Жанында туруңуз, менен чогуу болуңуз дегенде мен макулдук бергем. Ошондо деле борбордук комитеттин өзүбүздүн бюронун макулдугун алып туруп анан өтөтөм. Демек мен партиядан чыккан эмесмин, чыккандан да оюм бар. Жок. Бирок жалпы максатыбыз бир болгондуктан ошол максатка жеткенге аракеттерди жасаганга мен даярмын. Биз электен бери келатабыз. Миңдеген адам жолугушуп атат. Мына азыр мага айтып атышат, тоскоолдук кылып атат. Тоскоолдук эч ким кылбайт. Калооң болсо өтө бересиң. Тоодон да секиресиң керек болсо. Уялабыз. Тиги үкөбүз кандай карайт экен, тарынып калбасын деп. Билбейм мен, эгерде андай жол менен барсак, анда биз бөлүнүп кетебиз да. Ушул жерде отурган 50 адамдын арасында деле 4-5 пикир бар да. Бирөө колдойт, бирөө колдобойт. Бул турган иш, турмуш.
Бирок бүткүл районду мына кошунаш райондордо уланыс айтып атат. Мен бул районду эч кимге бербейм деп. Ал ким болуп калыптыр бербейм дегенде. Силердин дошуңарды бирөө ээси болуп атат. Ушул акыбалга биз жеттик. Коммунисттер 30 жылдан бери бир багытта айтып аткан болуп, жай койгулачы. Кичине мындай тажрыйбаны карап туруп, мына Белоруссияны, Өзбекстанды карасак, канчалык жамандасаңар деле Каримовду, канчалык жаман көрсө деле мамлекетти, экономиканы сактап өнүктүрдү. Бизге келген автомобильный заводду Өзбекстанга коюшкан. Себеби биздикилер акча сураганда. Бизге келип аткан куруп беребиз деген заводдорду Тажикстан менен Өзбекстан куруп атат. Себеби алардын өлкө башчылары акыл эси менен түшүнгөн. Күчтүү экономика болсо, күчтүү өлкө болот. Ошондуктан урматтуу Каракулжа тургундары, мен сиздерден суранат элем. Биз 30 жылдан кийин мына биринчи жолу мүмкүнчүлүк болуп атат. Эгерде бүтүн Кыргызстан партияны колдосоңуздар, бир топ өзгөрүүлөр болот. Парламентте башка пикир пайда болот. Бир атанын балдарындай болгон парламент жакшы эмес экен да. Булыгып калат экен, сазга айланып кетет экен. Ошондуктан эгер парламентте ар кандай пикирлер болгондо, ошондо туура болот, жылыш болот. Бүтүн Кыргызстандын бир топ саясий программасындагы багыттарды биз коммунисттер колдойбуз. Мисалы үчүн эң негизги булардын сунушу парламентти эл түзмө-түз шайлаш керек депутаттарды. Саны 60-тан ашпаш керек деген. Демек бул 100 жыл мурда Ленин айткан бийликти элге кайтаралы деген мааниде болуп атат да. Ошондуктан ушул багытта кеткен аракеттер толук жасалат. Бирок кичинекей айырмасы бар. Азыр деле бир топ биздин атаандаштар партиялар келип айтып атат, биз парламентти кыскартабыз, тигиндей кылабыз деп. Булар бир ай мурда ушул ой пайда болду. Бүтүн Кыргызстандык 10 жылдан бери айтып атат ушуну. Айырмасы барбы? Сөзсүз бар айырмасы. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, 4 октябрь күнү эгерде сиздер мамлекетибизде, өлкөбүздө, биздин турмушубузда бир аз жаңылык болсун деген оюңар болсо, 8 номерде турган бюллетенде бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине колдоп берсеңиздер, биз иштеп бергенге даярбыз. Рахмат. Рахмат. Абсамат Масалиевич жөнүндө да. Азыр биз сүйлөп бүткөндөн кийин суроолорго мүмкүнчүлүк беребиз. Макул э? Сразу эле тиги Исхак Масалиевич менен бирөөз киреле сөз. Айтың. Исхак Масалиевич, мына Абсамат Масалиевич эмне үчүн президент болуп шайланбай атат? Ага ошого эле жооп бериңиз. Туура болсо, Адакан Самайжы ошол жерде Ходженттен баштап Ташкөмүргө чейин Абсамат Масалиевич менен чогуу жүргөн. Ошондуктан анда жооп берет. Себеби ошол киши менен чындап айтканда Адакан 10 жыл баласынан жакын үзөңгүлөш болгон киши, тарбия алган киши. Ошондо көп нерсени мен билбеген сырларымды атам ушу кишиге айткан. Ошондуктан Адакан жооп берсе туура болмок да. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу абалар, аталар, эжелер. Мына ушундай нерсени биз ушу Абсамат Масалиевич менен 95-жылы ушул жерге келгенде көргөнбүз. Анда мына ол жердеги турган балдар бешикте жаткан бала эле. Ай, оңолбодук биз. Оңолбодук. Уят деген нерсе калбады бизде. Мына карачы. Мына ол эмненин белгиси билесиздерби? Айвандыктын белгиси. Мына иттиктин белгиси. Мына ол акылсыздыктын белгиси. Өтүп кетсинчи. Мен тамагымды эле бүтүп калганда күндө сүйлөйбөм. Yes. Мен сенин шоруңа туулганмын деп ырдап атат.
Мына мен сенің ұятыңа, мен сенің шорыңа туылғанмын дейді. Тура ырдап атады. 95 жылы қоя тұрып сіздің сұрауыңызға жауап берейін. 90 жылы президенттік шайлау болып қалғанда Абсамат Масалич бүгінгі айбандардай болып шақырып, қолы бұтын бұрап, себеп 350 депутаттың 99% коммунистер елі. Болу алса, болу елі. Болот елі. Бұл киши ушул же байлыққа, же бейлікке өте беріліп кеткен емес. Мен атам раматылық айтатылы. Ошу кишиде пайғамбардың сыпаты бар дейтілі. Ne kadar zımını istilaylı. Zımını istilaylı var. Atayın kıladı. Şuna men atayın kılıp atkan. O şeyde kayıt turat bulmuşsun. Oğa verip albayızda men үнüm çıkpay kalganda. Süylebey koysam, süylebey ketip kaldı deysizler. Anam men aябай кыйнап алып туруп аягында айтасыздар. Өзүңдү кара, ден соолукту кара дейсиңер. Кандай болушум керек? Мына ошол 350 депутат менен ошол президент болуп алса болот эле. Азыр Исхак Абсаматович айткандай, мен бул киши менен күн түн жүрүп аябагандай көп сөздөрүн айтып кеттим ага. Мына ошол кишини шайлап атканда дагы Кызыл Кекиректектин Таарыныштын кесепетинен bir эжекебиз Абсамат Масаличке добуш берген бюллетенди бекитип чыгып кеткен. Билет экенсиз го. Баарын билебиз дагы, тек гана Мадумаровдун оозунан уккубуз келет дейсиздер да. Баары мен ошо киши менен ошо кишинин эң кенже кызы күйөөгө чыгып атканда биздин бир тааныш досубуз алган экен. Күйөө жанчы болуп барып калдык. Бакыт Бешимов болуп, мен дагы бир канча кишилер. Ошондо кирип келип эже айтты. Ушинтип бөлүнүп жарылбай, төртөөң тең мыкты жигитсиң. Бир багытта кетпейсиңер балдар дегенде мен айттым, эже, сиз салып берген жол менен кетип баратабыз деп. Бүң ошол жерден токтоду. Акырын жанакы коноктор келип баштаганда Адахан келчи балам dedi. Ben çıkıp bir kişine bayakında paket götürüp algan eken. Жүрчү менен деп чоң ушундай бак алма багы бар. Ошонун четине бардык дагы отуруп, мына тойлук ошону ичип отуруп, тойлуктан отуруп сүйлөшөлүчү. Баягы сөздү эмне үчүн айттым dedi. Ушундай жасаган экенсиз го десем, ушуну эл билеби dedi. Эл билмек турсун желек кылып илип жүрөт. Ошуну өзүңүздүн оозуңуздан угайынчы дедим. Дегенде болгон dedi. Болгон. Birinci эле шайлоо болгондо Абсамат Масалич өткөн. Президент болуп шайланган. Эч качан касиеттүү Каракулжа мындай ит болгон эмес. Ай соодагерим. Укпай атасыздар да, мен тосуп коюп атпайбын енді. Угултат. Biz 95 жылы ушул жерге келгенде дагы, бул жерде Абдымалик Эгембердиев деген аким эле. Абсамат Масалевич эми микрофонду алып сүйлөп баштаганда ал дагы светти өчүргөн. Мына могу жерде коммунист аксакалыбыз отурат. Турабы? Эсиңиздеби? Светти өчүрүп, Масалевичти сүйлөтпөй койгон. Каякта ошол Эгембердиев азыр? Жайыттарды башкарып жүрөт. Масалиев ушунчалык кор болушка татыктуу инсан беле. Кыргыз качан эсибизге келебиз? Качан ойлонобуз? Муну маданият үйү кимдин атында? Рыспы Абдыкадыровду тирүү кезинде бир кесе чай берип сыйладыңбы кыргыз? Тепкилеп жүрүп өлтүрдүң. Муну ушу киши 50 жылдыгын өткөрүп атканда Бишкекте бүтүндөй оркестрлер ушу кишини ырнырдайт эле. Ушу кишинин чыгармаларын ойнойт эле.
Uşu kişi akырın barıp telekompanyanın orkestrin surasa uşu kişiге бербей койгон кыргыз. Senin toyuna orkestr barbayt деген кыргыз. Kaçan койгоносуң кыргыз? Kaçan kişi болосуң айланайын садагам? Kaçan başkaga тең болгон ел болосуң? Kaçanga çeyin mıktılarыңды teyip жүрүп өлтүрөсүң? Kaçanga çeyin uça turgan şunkarlarыңдын kanatın kayırasың kırgız? Жээнбековдер ушунчалык эле падыша болуп калдыбы бул жерге? Кимдерден коркуп атасыңар? Атаңдан да коркпойсуң, энеңден да коркпойсуң, бирок Жээнбековдерден коркот экенсиң. Мына ол маскарачылык суу жүрөктүк. Өрмөлөп жүрүп жуугунду ичип өлгөнчө тикке туруп өлбөйсүңбү кыргыз? Намысың кайда сен? Неге чыга албайсың? Чөнтөгүңө 1000 сом салып алгансың. Кече бир азамат айтыптыр. Эгерде мен силерди карабасам өлүп калмак элеңер деп. Уялбайлы айланайындар. Бир намыска келбейлиби? Мына ошол светтерин өчүрүп, анан биз жетелеп, шамчырак жагып алып, ал кезде телефон да жок эле. Ушундай болуп алып чыгып сиздин үйүңүзгө бардык билебиз. Ошо кишинин үйүнө барып, бир кеседен шорпа ичип алып кеткенбиз айланайын кыргызым. А киши кеткенден кийин кылымда бир келчү инсан эле деп какшаган кыргыз айланайын, шору бар кыргыз. А кылымда бир келчү инсан болсо, ошол күнү келип сыйлап албай билең кыргыз? Колуңа көтөрүп албай билең? Ошол Эгембердиевди ушу жерден сүйрөп чыкпай билең? Ошо кишиге жакпаган чырагыңды каяка жагасың? Азыр мүрзөлөргө чейин жагып коюп атат ошол чыракты. Эмнени аядың? Мына ошол бюллетендерди бекитип чыгып, ошол эже турмушу өтө жаман болду. Өтө жаман болду турмуш. Аягы жаман бүттү. Кордукта болду. Өтө катуу кордук көрдү. Себеби элдин назары бар. Мына ошол өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн деп 6 миллион калктын ырысына чышты кечирип койгула. Андан кийин 95-жылда ушул жерде шайлоо болгондо Каракулжа менен өзгөн 90%дан ашык бергенбиз. Аны уурдап алып кеткен Акаев бүгүн кайда? Өз жерин, өз топурагын кече албай жүрөт. Бир тууган агалар өттү келип, бир ууч топурак сала албай калды. Энеси кетти. Келип топурак сала албай калды. Азыркы президенттин дагы, кечеки президенттин дагы бир мээсин билбейм эмне басып калган. Ойлонбойбу ушуну? Сабак болбойбу ушул? Кандай дейсиңер? Элүү 8% добуш алган Абсамат Масалич 95-жылы. Мен жүргөм ишенимдүү киши болуп. Бекмамат Османович жүргөн ишенимдүү киши болуп. Биздин колубузда архив документтер бар эле. Уктуңарбы, Мадумаровдун Бишкектеги офиси күйдү деп. Мындан канча жыл башта чыккан. Офис күйгөн эмес. Ошол документтер турган жашык күйгөн. Ошуну эртели кеч Мадумаров китеп кылып чыгарып берет деп коркушкан булар. Болгондо дагы офистин үстүнөн түшкөн. Ошону жасагандар кайда дагы, биз кайдабыз бүгүн? Какшап жүрүп кете берет экенбиз. Мыктыларын баарын жок кыла берет экенбиз. Анан башка мамлекеттердин алдында башыбызды ийип кул болуп жүрө берет экенбиз. Бир кесе шорпонун кулу боло берет экенбиз. 1000 сом акча берген болсо томолонуп кете берет экенбиз. Качан токтойбуз? Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы айтпасам деле болмок. Ушу жерге келбесем деле болмок. Келбесем айтмаксыңар. Баракелде. Ошол жерге келбей койду. А келсем баарын көчөдө топурап тойдой болуп, тосуп ала тургандай болуп. Көздөр оодарылып кетмек. Не дейсиңер? А? Коркуп келбей койду дейсиңер да? А, баракелде. Мана мен коркпой турам. Менин корко турган бир гана Аллахым бар.
Бүгін Жээнбековтен титирегиле, кече Атамбаевтан титирегенсиңер. Көчөнүн кырдын башын СДПК деп жазып чыккансыңар. Кана СДПК бүгүн? Кана садагаларым? Ошол СДПК көтөргөн, бирини төрага, бирини президент кылып. Кана ал СДПК? Кана садагаларым? Жок. Ар бир тал теректин түбүндө биримдик. Ай бирим дебейби. Башкача айтайын дедим эле. Ар бир теректи кучактап жатып калыптыр. Мен сиздерге айтайын. Алар пейилинен таап, ошол темир кучактап, терек кучактап, столба кучактап кала берсин. Биз 4-октябрда Аллахтын буйругу элдин колдоосу менен Ак үйгө барып ак кызмат кылалы. Алар көчөдө калсын. Тескерисинче болуш керек эле. Тескерисинче. Мына мен президенттикке койдум 17-жылы. Өзгөнгө талапкерлер келди. Мен өзүм тосуп алдым. Мен өзүм жыйнадым элди. Кош келдиңиздер деп мен ошол жерден тосуп алып, биринчи болуп төргө чыгарып, ошолорго сөз бердим. Мына жигиттин кыла турган иши ушул болот. Мен ошол жерде айттым, эгерде баарыбыз бир кишиге токтосок, мен өз талапкерлигимди алам деп кыйкырдым. Эсиңизде барбы? Эр жигиттин кыла турган иши ушул болот. Анан алыстан коноктор келген болсо, иттерин үрдүртүп аяка бияка ызылдатпайт. Бул жигиттик эмес. Бул кара ниеттик. Бул пестик. Бул пейлитардык. Бул кыргыз касиетине жат көрүнүш. Биздин каныбызда жок нерсе ушул. Кандай дейсиңер аксакалдар? Биз кыргыз үйүңө жылан кирсе дагы өлтүрбөстөн оозуна сүт куюп, жолуна un чачып апалар, туурабы? Ошентип узаткан кыргыз элек. Мындай иттикти кимдер жасап атканын билбейм мен. Качан кыргыз ушунчу эле? Билесиздерби, бул бир жагынан өтө алсыздык. Өтө алсыздык, коркоктук. Баатыр болуп жүргөнү менен жүрөгү титиреп турган коркоктук. Бизден коркот. Бул күндөрдө өтөт. 2000-жылкы шайлоодо да келдик. 2005-те да келдик. Мына кечеки 2010-жылы шайлоого президенттикке келгенде Жээнбеков губернатор эле жолдон тосуп, Алайкоонун жолун трактор менен тосуп коюптур. Биз айланып өтүп келдик деп айткансыңар, эсиңердеби? Эмнеге? Атамбаевден башкасына келтирбейм деп айткан. Атамбаевди бүгүн мен коргоп атам. Дос эмне кылды аны? Буларга адам тебелеп, жеркесинен отуруп, дагы жогорураак чыгыш үчүн гана керек экен. Мага адам Аллахтын жараткан бир кулу катарында, ал кедейби, байбы, мага каршыбы, мага доспу, мен бирдей мамиле кылышым керек. Ушунан дагы жыйынтык чыгарып алсаңыздар болот, туугандар. Мына сиздер баатыр экенсиздер. Коркпой келген. Мына көчө-көчөлөрдө, сырттарда турушат, мына башарт бирөө көрүп калбасын деп. Бирок бизди уккусу келет. Чындыкка суусайт. Паспорттарды алып тизмелеп кетти дейт, рас кылыптыр. Жүдө сас кылыптыр. Паспортуңузду эмне, үйүңүздөн кирип сандыгыңызды оодарып алып кеттиби? Өзүңүз алып чыгып бердиңиз да. Азыр бүтөйүн эже. Үйүмө үй, ушул маселе кандай болот? Сиз кандай десеңиз ошондой болот. Сиз бердиңизби паспортуңузду, бере бериң. Мындан кийин да бере бериң. Эртең башыңызды сурап келсе, башыңызды да бериң. Башка номерге добуш берип калбайбы дейт. Башка номерге добуш бере албайсыз. Паспортты алып аткандары сиздерди караңгы киши катары көрөт алар, көпөстөр. Биз паспортуңду жазып алдык десе, калтырап, титиреп, сабатсыз, баякы 18-19 кыргыздардан эч айырмабыз калбады. Менин паспортумду жазып алды, эми ал жерден добуш берсем билип алат экен, билбейт. Ошол сиздин коркок экениңизди билет. Сиз ал жерге кирип добуш берип атканыңызды бир жалгыз сиз билесиз, жараткан Аллах билет, башка бир киши билбейт.
кирип алып туруп өлүгүңдү көрөйүн деп туруп жайлабайсыңар бана. Мына биз лейлектен бери келатабыз, айтышып атат. Айрыкча мугалимдер, бүт балекетти жасаган мугалимдер бизде. Ошо мугалимдер айтышып атат. Эми биз дейт. Бизди дейт 30 жылдан бери ушундай кылып кидать этип келатат, биз кидать этебиз дейт. Биз хоп туура ошондой болот дейбиз дагы, кирип туруп бүт элдик партияны шайлайбыз деп айтышып атат. Каракулжа ошондой кыла аласыңарбы? Я. Ошол акча менен сатылганды токтоткуңар келеби? Ошон көпөстөрдү 2 жолу ошондой кылып кидать эткиле, үчүнчүсүндө келбей калат ушулар. Буюрса. Эмне дейин дедиңиз эже? Куш убактысың. Биз келип ушул жерде Кыргызстанды көтөрөм, Кыргызстандын ардактуу жигити болом дегендерди баарыбыз эле колдойбуз. Бирок азыркыдай ушак айтканды токтотуп туруп сөзүңдүн өзүңдүн планың айт, кандай программаң бар ушуну айт. Мына иттер дедің, ошолордун арасында биз дагы барбыз. Каракулжанын өзүнө келип алып, каракулжаларды иттер десең, сени ким жакшы көрөт? Эже. Гәүм бүтелек, туруп кам. Сен ушуну менен 7-чи жолго келип атасың. Биз 6 жолу сени шайладык. Ошондо 5 жылдан болгондо 30 жыл депутат болдуң. Адахан, сен bir жолу биздин астыбызга келдиңби? Кечеги көй тоорусу башталганда. Мына Казакстан сенин кайын журтуң болот экен. 100 кабын алып келип, 10 килодан бөлгөнүңдө, анан ошого 2 килодан макарон, 2 килодан шакар, 2 литрден май кошуп туруп берсең, 100 кабынын 500 адамдын добушун алат эле. Бизде дагы жүрөк бар, үкам. Бизде дагы адамдык сапат бар. Мен көрдүм кандай сапат экен. Мен биринчи барып, ушул Адаханга бербесеңер, жааңарды бөлө коем деп бардыгына. Мен астында туруп берет элем, тызотко көкүрөгүмдү тосуп. Сен эми келип алып каракулжаларды ийдикен дебей, ити дагы бар, пити дагы бар. Рахмат. Ой аксагы менен миң дейт. Рахмат. Түшүндүңбү кам? Ооба. Ой аксагы менен миң. Рахмат. Каракулжада бар ошондойлор туруп. Рахмат. Эми мындай кылалы. Сени шайлап жүргөнбүз. Бир жолу каракулжалыктарга келип, эме кылбадың. Бир жолу. Эми даярдалабы башка болобу, ичкен аш болсун бул эжеме дагы. Алганы да аш болсун. Биз эч жаман көрбөйбүз андайларды. Анан кийин сен Ал элексизби? Ал элекпиз. Мына сен атайын келдиң. Сен дагы ушу бир неме менен келдиң. Ушундай элим оңдосом, элими жерим оңдосом деген үмүт менен келдиң. Мунуңа чоң рахмат укам. Бирок сен иттиктен баштаба. Үрүсбай Абдыкадыровду биз деле кепкилебейли, расат баалап жүрүп өткөзгөнбүз. Бардыгы билет. Мына Үрүсбай Абдыкадыровдун 60 жылдыгы, 50 жылдыгы болгондо эже келиңчи, мына жерге сиз чыгасызбы же мен сүйлөйүмбү? Сен деле сүйлөйм, ой сен эмес да. Каракулча өрөөнү бардыгында улактан бери сыйлаган. Биздин намысыбызга тийип атат. Кандай силер намысыңар? Эже, сиздин Качан бир Үрүсбай Абдыкадыров токто. ооба. Неме? Эми Айтпай туруп өзүңүн сөзүңү айт. Эми Сөзүңү айт. Бизге кандай программаң бар? Биз даярданып келген эмес. Сен ошо даярданып келди деген кадымдарга акча берип койгонсуң. Сен акча бербейсиң, билем. Барасың да Жылдыз Жолдошовага айтасың. Мен каракулжалыктар менен иштешип, олордон бир чычка кулак бербей өтүп келгенмин деп телевизордон дагы выступление кылгансың. Билебиз сени. Мен 30 жылда чайладым, чачым агарды. Сеничи мен 30 жыл чайладым. Бир жолу жок дегенде кечеги көй тоорусунда бир келип акыбалыңыздан сурап койбойсуңбу? Сен Казакстандын неме күйө аласың. Кантип сени 100 кабынга албасын. Казакстандан 100 кабынга алып келип элдин көңүлүн алсак, тузотто мен турат элем. Тузотто мен турат элем. Көкүрөгүмдү тосуп тузотто мен турат элем. Адахандын нанын жедиңерби? Тузун таттыңарбы? Туз урат, нан урат деп азыр мына жерде мен кыйкырып кансага түшүп турат элем. Бизге акылы болсо 30 жылдан бери оңдоп койбойбу эле Текебай өкө. Эми ана өзүнүн айткан акылыңыздын жуда жетпейт. Эми мындай кылалы. Бул эжем дагы тиричилик деп жүрөт. Бала чака багам деп жүрөт. Эми тиричилигим Кудайга шүгүр жетиштүү меники. Эми мындай кылалы. Мага 8000 пенсия чектеп койгон, ошол жетет өзүмө. Биринчиден мен батыр энемин. Мен сүйлөшкө акым бар. Айтам бери Үрүсбайды жаманат кылдың. Эми иттер деп атасың. Ошо иттердин арасында биз да барбыз. Каракулжага келгенде жакынакай кетүгам. Каракулжанын эли ушундай мээримге кел демек бар, кет демек жок.
Düşündün mü? Oşan ayıp var koyun boşa bir sabır bakalım. Sen de ben bunun programına ayıpsak cevap verin. Programına gel keres boşan ayıp. Düşündün mü? Siz Allah'ın ayıp da yılda şu ağır varıstan kalasın. Seni biliriz, 5 kalmayı biliriz. Sanatçı manday olur. Yerman bolgan baldar sen ayıkken de değişik baldar. İşte gel sen sen esmas gibi bakacağız malı. Biz siz kulağınızda biz bizim. Sen tepkiler sözüm var değil, oğlum var değil. Değil bir kadın Masaliyi toplamak isma, biz masaliyi en жақсы көрдік. En жақсы көрген adamımız. Менин ушул жездемдин шор экен да жездемдин. Мейли баякы ар бир киши сөздүн ээси табат да. Söz tiyip ketet eken. 30 yıldan beri deyt. 30 yıldan beri deyt. 30 yıldan beri deyt. Men seni şaylap gelem deyt. Allah'a min jolu şükür. Allah'a min jolu şükür. Men uşul Karagulcadan kandidaturamды bir de jolu koygon emesmin. Ben Karagulcadan şaylangan emesmin deputat bolup. Bирок Karagulcaga kanda uçur bolbosun şu жерге gelip жүрgөнümdü bular bilbese el bilet. El bilbese jaratkan Allah'tın özü bilet. Mana şu. Ekinçiden ben 3 jolu deputat bolup şaylandım. Üçöөнde teң Özgön şaylıq okrugundan kettim. Bu ejem maga hiç doğuş bir algan emes, berүүгө mümkün de emesle. Dörtüncüden Allah'a şükür uşunday kişilerden doğuşunu alıp bargandan göre 11 yıldan beri bekar жүрөм, бұл ejemde kabar жоқ eken. Ben 11 yıldan beri jumuşsuzмун. Мына ушул biz maseleni koygonda mamleketlikten geldi koyup atабыз. Siz Rıspay akege orkestrdi бербей койгон Карагулжа эмес. Biz Kırgız mamleketini aytıp atабыз. Kırgız beyligini aytıp atабыз. Svetте өчүргөн siz emес, akimdi aytıp atабыз. Şaylanganda bültenlerdi özgörtkön siz emес, Борбордук шайлоо комиссиясына aytıp atабыз. Бирок söz yesin tavat. Söz yesin tavat. Anan it ekensin emес, başkasını da aytıp kelgenbiz ayta berебиз. Ejeke, muna жерде kaynakalarınız otursa gerek, kaynakalarınız, je kaynacılarınız. Hem toktoңчу. Toktoңчu. Sen birinci Rıspay'dan başlav atasın, itekeni bizdin. Toktoңчu. Жалгыз ушу Карагулча районунан чыккан бир Рыспай. Мына караңыз, мына ушул ежемди КТРге иштетиш керек экен да. Баягы Шыгаев деген бар эле, Кочкоруп дегендер бар эле. Men Rıspayga asılbay Rıspaydı götürüp otam. Men Masaliyipti götürüp otam. Саламатсызбы дейт, Адакан агай. Бүгүнкү чогулушка чоң ата чоң энелерге дейт. Сооронбай Жээнбеков окуган мектепте стул сураганда бербей койду дейт. Рас кылыптыр. Мына ушул эжемден сурасаңар болмок. Ушул эжем чечет экен, кимге берет, кимге бербейт. Эми кийин келгенде бул ишеден сурайбыз. Мугалимдерди
Mugallimderdi, agайларды дейт, кысымга алып койду дейт. Жашоо ушундай экен деп, башын шылкыйгандарга көз карашыңыз дейт. Мына ушул нерселерге дейт. Ушул нерселерге. Саған шайлайын деген şeyde отырған көбі бар. Саңа шайлай береді, бірақ сен ең бірінші сылық сыпайы сөз сөйлеп кетіппен. Тұрысбайыңарды көзіне тепкілеп өлтіргенсіңдер деп отырсың. Біз тепкілебейлі алақанымызға салып өлді. Немен столды бермей қойған жоқпыз. Сен өзің ауайлап сөйле. Ошалана жердің дағандардың арасында біз де барымыз Қарақұлжалықтар. Біз де ит деп отырсың. Мен билбеп турмун ошол ырдап жүргөндөр сиздин балдарыңыз экен. Мүмкін мен ушул сөздү сага айтып туруп, мүмкүн мен да сага добуш берип коем. Бербең мага. Мага арам добуштун кереги жок. Мага андай добуштун кереги жок. Сага берип бүткөнбүз. Жок. Арам. Текебөң шайлап жүрүп бүткөнбүз. Биз карыдык болду. Сен эч качан шайланбайсың деп. Суроо беребиз. Туғандар көріп отырсыздар, Сооронбай Жээнбековтун адамдары келип отур, аялдары, апалары. Президент деп провокация калтырып атат. Президент, биздин президент, мыкты президент деп айтып атат. Ай бала, ой бала. Азыр мына телефон көтөрүп жүргөндөрдүн баары блогер эже түз эфирден бүт Кыргызстан көрүп атат. Актадыңыз болду. Актадыңыз. Ооба, мен суроом бере берейин. Сүйлөп алсаңыз. Мен таппайлы койчукам, жөн эле сүйлөйм, жөн эле койчукам. Мен деле ушу Каракылжанын кызымын, мен бирок өзгөнгө келиммин, экөөңөргө бирдеймиз да мен. Менин бере турган суроом. Укулбай атат эже. Беререк турсаңызбы, колонкадан фен теп кетти, ошо айтат. Беререк туруп сүйлөңүз. Менин бере турган суроом чындыгында эле биз 30 жылдан бери шайлап жүрөбүз. Анан шайлай беребиз, өтпөй каласың. Кээ бир убакта нааразы болобуз, ушул бала деле бир байга кошулуп акча берип, бир добуш сатып алып өтпөйбү деп. Чындыгында бийликке барышыңа аябай каалайбыз. Анан урматтуу элим, чындыгы акча алган адамдардан маалыматым бар. Азыр ошо мен да көрүп турам, чекеде келе албагандардын баардыгы акча алган. Паспортторун чогулткан. Аркараак туруп алсаңыздар эже. Мына жерге туруңуз да, мына жерге, ортого. Биз убагында, ушу мына жерден эле сүйлөйүнчү. Биз убагында баа Мамат Орозбаев менен ат салышканда штабтын начальник болуп күйөмүш деген. Мен комиссиянын мүчөсү болгом. Менин бир досум биздин көчөнүн баардыгы Орозбаевга шайлай турган болуп, чындыгында күйөм сөз өткөн адам болчу. Кайсы жерде? Айтпайлы коеюнчу. Анан болтур айтып берем дейин. Анан ошол досум экөөбүз биз Мадумаровду шайлаганбыз. Эми элге Орозбаев десек дагы Мадумаров шайлаганбыз. Ошол досуңар ишенимдүү адам эле ошондо. Ошол бала ушунчалык, мен ошол балага ыраазычылык айтам, атын унутуп калыптырмын. Бизге аябай ыраазы болуп, 1000 сом акча берип, анан кеткен ошондо. 1000 сом акча күчтүү эле. Анан мен ошону айткым келет да, мына жерде акча алгандардан. Акча алсаңар деле, акча өзүңөрдүн жоон териңер менен тапкан акчаңарды кайра кайрып берип атат. Ошо сыртта тургандар деле укса дейм. Акча алсаңар деле барып өзүңөр шайлап койгула. Паспортуңарды алса жазып аткандыр. Паспортту чындыгында чогултуп эле атат. Шайлоогун өзүңөр барып, өзүңөр шайлап койсоңор болот да. Анан бул жак, анан бул экинчи жагынан ушу чындыгында өтөсүңөр. Ар шайлоодо өтөсүңөр. Түш саат 3гө чейин Мадумаров өтөт. Түштөн кийин эле 1-2 саат перерыв болот. Дагы эле Мадумаров партиясы аркада калат. Ошого өзүңөр да бир күрөшкүлөчү. Ишенимдүү адамдар катуураак иштесин, махинация кылып салып аткан бюллетендерди карасын. Анан бул жердин адамдарын Мырзекеге алып барып өткөрөт, Мырзекеникин өзгөнгө алып барып өткөрөт. Ошолорду жакшыраак текшерсинчи. Ишенимдүү адамдар күчтүүрөөк иштесин. Мен силерден ошону суранам. Рахмат эже. Рахмат. Мына бир сабак, өткөндөн бир сабак, шарияттан бир сабак. Мына ошондой болуп,
Bütünдөй ааламдардын падышасы, эки ааламдын падышасы Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызды мына ушундай болуп бир киши бар экен да. Базардын оозунда туруп алып, өтүп баратса кыйкыра берет экен. Бакыра берет экен, каргай берет экен, сөгө берет экен. Анан аябай чарчап калганда биздин пайгамбарыбыз келип, акырын келип бир жакшы ысык тамак алып келип, чарчап калдыңыз, тамагыңыз кургап калды, келиңиз тамак жеп алыңыз деп тамак берет экен. Тамак берет. Канча жыл болсо ошончо жыл тамак берип жүрүптүр. Анан бир күн биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркы дүйнөгө кеткенде, баякы билесиздер кайнатасы Абу Бакир Сыдык кызы Айшага келип сурайт экен. Ушунча жылдан бери мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аткарган ишинин сүннөттөрүнөн бирөөсүн аткарбай калган ишим барбы деп сурайт экен. Бар дейт. Ал эмне десе айтат экен. Мына ушул базардын оозунда бир жөөйт бар. Таңертеңден кечке чейин артыңнан ырылдап үрөт. Эртеден кечке чейин каргайт, сени жамандайт, сени жалганчы дейт, сени ууру дейт. Ошол каргап аткан адамга барып, бир кесе тамак жасатат эле, барып өзүнүн колу менен тамак берет эле. Сиз ата ошону жасай элексиз дейт экен. Ошондуктан жанагы там үйүнө барып, Абу Бакир Сыдык дагы тамак жасатып алып, барып баякы жөөйт олтурганда, кел чарчап калдың деп, оозунан тамак берип атканда сен кимсиң деп сурайт экен. Сураса айтат, мен сага күндө тамак берип жүргөн кишимин десе сен ал эмессиң дейт, себеп көзү сокур билбейт аны. Сен көрбөсөң кайдан билесиң десе, ал кишиден башкача жыт келет эле. Ал кишинин берген тамагы жумшак эле. Мына ушундай бир касиети бар эле. Ал ким дейт? Десе сен таңертеңден кечке чейин каргап жамандап отурган киши ошол эле дейт. Ал эми аркы дүйнөгө кетти. Эми ал келбейт. Дегенде ошол сокур жөөйт отуруп алып ыйлаган экен өкүрүп. Мен ушундай болгон инсанды ушинтип эртеден кечке чейин тилим кургаганча каргадым беле. Тилим кургаганча жамандадым беле. Ал эмне болгон инсан деп ушунчалык баягы жерден таасирленип мусулманчылыкты кабыл алып дейт. Мусулман болуп өткөн дейт ошо кишини. Ошондуктан бул эжекелерибиз анча-мынча чыккан болсок да капа болбогула, кайгырбагыла. Адашпаган киши жок. Бүгүн болбосо эртең инсап берип калат. Эртең ыйман берип калат. Эртең тобосуна келет. Мүмкүн пешенеси саждага тийип намаз окуп калар иншалла. Ошон үчүн көчөдө мас болуп жаткан кыргыздарды көрсөңөр дагы урушпагыла дейм. Урбагыла. Аларга дагы инсап берет. Биздин пайгамбарыбызды дагы ушундай болуп Тайып деген жерде таяк менен сабап биздин шаарга кирбе, бизден кет деп урганда дагы тоонун периштеси келип айтат: Мухаммад, каалайсыңбы? Мен ушул элди тоо менен бастырып берейин дейт. Десе жок дейт. Мен каргаш үчүн эмес, алкаш үчүн келгенмин дүйнөгө дейт. Мен жакшылыкка келгенмин дейт. Эжеке канчалык айтсаңыз деле мен сизди жаман көрбөйм. Аллахтан гана сурайм, инсап берсин. Айрыкча каарыганда инсап берсин. Эч качан бирөөнүн кулу болбойлу. Бирөөнүн бир сындырымдын нанын кулу. Эмне үчүн биз намаз окуп дуа кылганда айтабыз: өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылба деп. Бирөөнүн колун каратпа деп, бирөөгө жалдыратпа деп. Эгерде бирөө менин сүйлөгөн сөзүмдү башкача түшүнгөн болсо, ал менин кайгым эмес. Бир улуу акылман айткан экен: мен сүйлөгөн сөзүмө жооп берем, сиздин укканыңызга эмес деп. Себеп бир эле сөздү 4 адам отурса 4 башка түшүнөт экен. Ал түшүнүү өзүнүн деңгээлине жараша болот экен. Канчалык деңгээлде дүйнөнү таанып билсе, ал ошончолук терең түшүнөт экен. Мына мен тескерисинче, мен атаган инсандарды көкөлөттүм, көтөрдүм. Түп түз жерден туруп сөздү буруп, баланчыны мындай дедиң, түкүнчүнү тигиндей жедиң деп менин көз алдымда карап туруп менин сөзүмдү өзгөртүргенине тан беришим керек. Мен Москвада, Астанада, Душанбеде, Минскиде, Арменияда, Грузияда көптөгөн кишилер менен айтышып жүрөм.
Köptөгөн kişilerge düşündürüp жүрөm. Bирок bu kişiçelikti görбөдүм эле, мынчалык деңгээлде көргөн эмес элем. Allah insaf bersin, iman bersin. Emi kelgeniңиздерге сиздерге рахмат. Учкундан жалын тутанат дейт. Мына ушул нерсе болот. Geçe 5 yıl başta kelgenibizde ушул эле сыяктуу көрүнүштөр болгон. Бирок анда СДПК'нын нанын жеп атабыз деп кыйкырган эле ушул эжекелерим. Бүгүн башка партиянын нанын жеп атат. Бирок биз билебиз. Biz Allah'tan bergen rızkısını jеп atабыз. Biz baldarыбыздын тапканын жеп атабыз. Bizde өкмөт бүгүн багып аткан жери жок. Бүгүн багып аткан ошол сырттагы жүргөн биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз. Ар бир айылдан жүздөп жаштар кеткен ошол жака. Анан эжекемдин тилеги кабыл болуп 30 жыл депутат болушту мага Аллах насип эткен болсун. Эжекемдин дуасы кабыл болсун. Daim ушундай эжекелерим аркамдан жүгүрүп жүргөндү насип кылсын. Daim ушундай эжекелерим мага добуш берип жүргөн күндөрдү насип кылсын мага. Эжеке чарчабаңыз, 30 жыл добуш бериптирсиз, дагы 30 жылга күч кубат берсин сизге. Жакшылык болсун, аманчылыкта жолугушалы. Бериңиз. Gelip kaldınız biz hem siyasi partiden başkan sırtlar, bu da kalırsa sizler de jogorku seyretip durasızlar. Yani buna kalgan adamların pensiya yaşını temettep tutsanızlar. Anam 63 yaş degen özünüz bilesiz. Öyle kalış degen. Siz barıp kalsanız pensiya yaşını temettep tutsanızlar. Unutmaysanız. Pensiya yaşını oşondoy kılıp götürөбүз деп atkanda, oşul жерге kelip pensiya yaşını uşul 58 yaştan 55 yaştan 60 yaşka çeyin dep erkeklerdi 60 yaştan çıgarçılı ilgeri komünistler. Oşonu 63'e götürüp ayaldardı 58'e götürüp atkanda dagı karşı çıkıp gelgenibizde bizde uşul siyaktуу agaylar эжекелер тосуп алып айткан. Аскар Акаевич өзү билет. Аскар Акаевичка силер тоскоолдук кылып атасыңар. Көтөрсө көтөрүптүр, керек болсо 65ке чейин, 70ке чейин иштеп беребиз деп кыйкырган ушул эжекелерибиз, окшогондор. Аны биз көтөргөн жокпуз да. Анан ошондо да комитеттин төрагасы катарында туруп, бир эле жылда ушундай көтөрүлбөсүн деп, ар жылы 4 жылдан кошулсун деп, ошол мыйзамды жазган мыйзамдын автору Мадумаров. Мына Баатыр Энеминдей, Баатыр Эненин көкүрөгүндөгү турган ордени дагы Мадумаровдун закону. Союздун мезгилинде 11 бала төрөсө Баатыр болот эле. Кийин 10 бала төрөсө Баатыр болсун деген болду. Анан 9 бала деген мыйзамдын автору дагы Мадумаров. Кийин 7 балага түшүргөн дагы Мадумаров. Мына ушул Баатырмын деп жүргөн энелердин жеп аткан наны дагы Мадумаровдун мыйзамы менен жеп атат. Бирок мына аксакалдар билесиздер. Илгери жер иштетсеңиздер, кайрак болобу, сугат болобу, жайыт болобу, ошол жердин салыктарынын ичинде бир дыйкандын башында 12 салык бар эле. Салык биздин башыбызды көтөртө койгон эмес. Ошолордун баарын жоюп, салыктын бир гана түрүн калтырган мыйзамдын автору дагы ошол Мадумаров. Мен калп айтып атсам, мына жерде теленин бүт баары жазып атат. Айтсын. Мен ошол Кыргызстандагы мыйзамды эң көп жазган 3 депутат болсо, 3-ünün içinde birmin. Мен шагыл төкпөдүм. Мен арак куйбадым. Мен акча бербедим. Мен жүгүрүп келип бу кишилерге бир мага иштеп бериңиз деп жүгүрткөн жокмун. Биз мыйзам чыгаруу үчүн барабыз. Мыйзам чыгаруу жыйыны деп коет жогорку кеңеште. Ал жерге улак тартыш үчүн барбайт. Ал жерге күрөшүш үчүн барбайт. Ал жерге мыйзам жазыш үчүн. А мыйзамды ким жазат? Китеп окуган киши жазат. Тажрыйбасы мол киши жазат. Акыл ордунда киши, эки сөздү бириктире алган киши жазат. Ошондуктан урматтуу аксакалдар, бул эжекеге капа болбойлу. Тек кана. Урматтуу Адакаким Самаев, сиз айтып атасыз. Мен карабул жамага добуш берген. Жок, антип айткан жокмун. Мен бул жерден Жок кыргызым. Мен айттым. Мен эч качан 3 жолу шайландым. 3 жолу тең 30 жыл.
Ол эжеңиз айтты, о эжебиз айтты. Эже. 30 жыл шайланған жоқпын Қарауылжадан дедіңіз. Өзімнің округыма шайландым дедіңіз. Ооба. Бұл тура. 2007 жылғы парламент шайлауын айтпай қойдыңыз да. 2007 жылы партия келди. Партия Мадумаров эмес. Сіз партийлі алып, сіз басшы болып келдіңіз ғой. Ооба. Ооба. Оқушыларды тізіп жаңғырда. Сізді оқушылар байрақ менен тосып алды. Тура ол? Şu yerde dikada çoğun yolumuş ötkürdünüz. Dikada emес, stadionda. Jamgır jağıvatkan. Stadionda. Stadionda. Akjol menen qaysi yerge kelgen? Stadionga. Akjol menen mi? Ооба. Jamgır jağıvatkanda şey. Ооба. Emese oşonda Karagıljalıklardan sıyırmatın görüp uçar jep ketmesizler. Тура o? Karagıljalıklar jaman adamlar emes mi? Men jaman dedim ben. Yok, вообще değil. Meyman dost mu? Siz şunu moyun algaysız mı? Sakalda. Karagıljadan bir prezident çıkıp kalktı. Ulan Allah Teala jaratkan siz dinge ayabay verilgen atanızdı hurmatlagan atanızdı tarbiyasını alan adamsız. Bu Allah Teala'nın buyruğuyla bir prezident gelse kaçam olsun Ceyembek bunda anday diye basılıyoruz. Buna Absamat Masaliyevичтің шайланбай қалышы Kırgızistan'da екі kız var. Bunu İshak Rızaqov'tan beri aytıp жүрөт. İshak Rızaqov arman kılgan mı? Тура mı? Мен арман кылдым. Екі kız var ekенин bilbepмин de. Buna Absamat Masaliyevичтің birinci Uroba Nasırınova emес, Apaz Cumaqulov kandidaturaсын alбай койгон. Bilesizmi şunu? Kandidaturaсын alganda Apaz Cumaqulov. Absamat Masaliyevич автоматически президент болот болчу. Ошон үчүн президенттен Касымбайны түштүк ушундай чыгаан уулдар биригип саясатыңарды жүргүзүп дальнейший кеткениңер оң. Анан ошондо сиз жолуңузду мындай ак жолдун мойнуна шартын тагынып келип, ээрчитип берип жолуңузду өткөрдүңүз. Анан ошондо айтышты, окутуулардын үчүн көчөгө чыгарды десек айтышты. Адакан Кимсанбаевич Türkiye менен Türkmenistan'dın prezidenti Safarmurat Niyazov'un tercihasına varıp gelip o şayaktan görüp gelgenini jasadık. Misali Çinbay'dan beri bilgende Şoğatoy'dan başta okuşçular sizde bayrak mene tosып algan. Bir Karagıljadan başka onday toskan emez. Sizde sıylagаны ошончолук mu? Beni Akjol hurmatly sizge 2007 жылы parlamentте sizge 9 орунду ким берген? Медаткан Чоканович Садыкулов берген сизге. Атамекенге 15 неме мандат беребиз дегенде Текебай барбай койгон. Эсипкеге 11'di берген. Жөнүнө бөлүп берген. El bergen. Taksilerçi. Men Эсипкенин координатор болгом бу жерде. Мени камаган. Керек болсо камаган мына жерде. Камабак жок. Мына угуп туруп. Билип эле. Атыңыз ким? Садыкулов. Абдулкадыр. Фамилияңыз ким? Токтомушев. Ошондо координатору бар улар. Ооба, СДПКнын координатору бар. А бүгүн СДПК үчүн жүгүрүп көрбөйсүзбү? Биз пенсияга чыктык. Жок. Бир да партияга ишенбейбиз. Биримдиктен башка. Рахман Разыков дос, бул илгери неме болуп жүргөн комендант обществодо. Үчү кишинин көп жакшылыгын көргөнбүз. Сен сал 10 жыл кеч келдиң да саясат. Эмнеге? Жөн эле. Жашың өтүп. Сен 10 жыл мурун келгенде өзгөртөт. Ошон үчүн ынтымак болгула давай. Ынтымак болгула. Рахмат. Жамандабагыла. Кеңешиңизге рахмат. Ооба, жамандабагыла. Силерди эл жакшы көрөт. Жакшы. 2007 жылга чейин сизди туу көтөрөт. Азыр дагы ошондой иншалла. Титул. Азыр дагы. Сиздин жезделериңиз бар бул жерде. Сиз жөнүндө жакшы пикирди айтат. Рахмат. Азыр дагы бар. Иншалла биз o prezidentке асыл үнүнөн өзүңүздүн саясатыңызды айтып, түшүндүрүп, сиздин программаңызды мен түшүнөм. Президенттик бийликти кайтарып берүү. Бир адам жооп бериш. Бул маселеде туура. Оюнга алыш керек. бул мындай жанагы келген учурларда ушундай болгондо Акаев касылба деген да мени дагычы. Анан Акаев кеткенден кийин баары Акаев тепкилеп баштады. Мен эми кое турбайсызбы? Айында барсаңыз айтат. Эми кое турбайсызбы? Мен ушул жерге келгенде
Егенбердиев деген аким ошол Акаевге асылбагыла деп Масалиев экөөбүзгө светтө жүрүп койгон. Эми кое турбайсызбы? Байланууда. Эми сиздики бош экен кое туруң. Андан кийин Атамбаев келди. Атамбаевге айтсак ушул жерден бүт жолдорду тосуп Атамбаевге асылгандарды Кудай урсун деп чыккан мэрлер болду. Ооба айтпама. Эми алар кеткенден кийин мен Атамбаевди азыр коргоп атам. Эсиңерге салып коеюн, айрыкча жаштар. Өтө кооптуу, коркунучтуу кез келет. Эгер азыркы президенттин ошол президенттердин кейпин кийсе, баарын качасын, муну азыр кыйкырып аткан эки үчөө. Баарын качасын. Мүмкүн Масалиев чыгып айтат, конституция боюнча мындай болбойт деп. Мүмкүн Мадумаров чыгып айтат, мыйзамды одоно түрдө бузуп атасыңар деп. Муну айыпсыз жерден каралап атасыңар деп, Жээнбековди коргоп чыккан 2-3 киши, 5 киши, 10 киши болушу мүмкүн. Ошондо биз бул жерге келгенибизде кулагыңыздарга бекем тийип койгула. Ал ошондой өзү акмак, ушуну көрмөгөлө деп айтасыңар. Ушунан Кудай сактасын. Ушундан Кудай сактасын. Анда айтасыңар. Биз эч качан жеке кишинин керт башынан шек тийдирген эмеспиз. Мен Аскар Акаевди 14 жыл сындап жүрдүм, бирок айттым. Мыкты академик, мыкты окумуштуу, мүмкүн мыкты күйөө, мыкты ата, бирок мамлекет жетекчиси катарында жарабайт деп айтып жүрдүм. Өзү интервьюсунда айтыптыр. Ким Адахан Мадумаров был прав деп жазыптыр. Курманбек Салиевичке не деген сын пикирлерди айттым. Жаман көрүндүк, кеттик, чыктык 2009 жылы. Мына азыр бардык жерде карасаңыз, достору барып катышабы, башкасы барып катышабы, эң туура сөздөрдү айткан ошо киши болгон деп айтып жүрөт. Биз Масалиев, Мадумаров экөөнү бир киши катарында көрсөңүздөр болот. Биздин коркконубуз элдин каргышы. Биздин коркконубуз жетим жесирдин акысы. Биз мага десеңер асманды тиреп турган түркүк болсоңор дагы бизге бир тыйын. Эгер дүнүйөнү сатып алам деген байлыгың болсо дагы биздин алдыбызда кумурскачалык кадырың жок. Эгерде сен бүгүн камчы чаап, кылыч чаап турсаң дагы бизди чөгөлөтүп, тизелатып, башыбызды жерге сала албайсыңар. Биз өзүбүздүн пикирибизди айтып келгенбиз, айта беребиз. Рахман Разыков 45 жылдан бери айтып келет. Рахман Разыков ушундай болуп ырларды жазып, тамсил кылып, сатира кылып ойноп жүргөндө кейлериңиздердин учуңуздар чыгып кетип барат. Ушу бала кантип коркпой айтып атат ушуну деп. Биз тирүүбүз. Биздин айырмабыз ушунда. Биз өз жүрөгүбүздүн согушу менен жашайбыз. Биз өз эркибиз менен жашайбыз. Биз мал эмеспиз, бир жерге жетелеп барып байлап койсо ошол жерде жата берген. Бүгүн ал жакты карап, бүгүн бул жакты карап, бүрсү күнү башка жакты карап кете турган эмеспиз биз. Биздин бир гана жолубуз бар. Бул адамгерчиликтин жолу, аксакал. Ошондой болуп жашайбыз. Аллах өмүр берсин баарыбызга. Жакшы санагандарга дагы, жаман санагандарга дагы эч качан жамандык каалабайбыз. Бардыгыбызга инсап берсин, иман берсин. Айтканыңыз келсин, кийинки президенттик шайлоодо келип дагы жеңиштерге жетишип жүргөн күндөрдү насип кылсын. Рахмат. Жакшы.